Нурзат Токтосунова, сен түрмөнүн ичинен чыгышың маанилүү эмес. Белгилүү алып баруучу Нурзат Токтосунова өзүнүн Instagram баракчасында адамдын өзүн өзүн тарбиялоосу тууралуу пикир жана кеңеш менен бөлүштү. Сен түрмөнүн ичинен чыгышың маанилүү эмес, сенин ичиңден түрмө чыгышы керек. Сенин түрмөң сенин жаман ойлоруң, мен жалкоомун, менин ишим жүрүшпөйт, баары мени сатып кетет, мен сулуу эмесмин, мен акча чогулта албайм, мени баары жаман көрөт. Бир сөз менен айтканда, өзүңүзгө берген бааңыз өтө төмөн болсо, сиздин ички абалыңыз түрмөдө экенинен кабар берет. Бул жан дүйнө түрмөсү, ички түрмө сырткы түрмөдөн дагы коркунучтуу. Сырткы түрмөдөн канча бир жылда чыкса болот. Ички түрмөдөн сиз каалаган күнү чыга аласыз. Каалабасаңыз өз түрмөңүз менен кошо көмүлөсүз. Өмүрүңүз текке кетет деген оюн билдирди. Булак аргумент KG. Гүлжайна Атаканова кийими жок талкууга калды. Дагы жинге тийишсе, купальниктеримди бүтчүктөйм. Куудул Гүлжайна Атаканова өзүнүн социалдык тармактагы баракчасынын жакшы жаңылыктары менен бөлүшүп келет. Ал акыркы учурларда байма-бай жүктөгөн сүрөттөрүндө окурмандары байкагандай бир форма менен түшкөн сүрөттөрү талкуу жаралды. Хейтерлер бир ооздон башка кийимиң жокпу деп суроо узата бергенден кийин Атаканова мына силерге деп туруп ар түрдүү кийимдер менен түшкөн сүрөттөрүн жүктөп салды. Куудулайым. Санагылачы кана канча кийимиң бар экенин, менин формам үчүн кыжалат болгондор деп сүрөт менен бөлүштү. Ички иштер министрлиги WhatsApp аркылуу жалган маалымат тараткандар жоопкерчиликке тартылаарын эскертет. Акыркы убактарда WhatsApp мессенджерде жана башка социалдык тармактар аркылуу кылмыш жасалгандыгы тууралуу жалган маалыматтарды жайылткан учурлар көп кездешүүдө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы. Ички иштер министрлиги кылмыш жасалгандыгы жөнүндө жалган маалыматтар тараткандар Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 344-беренесине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын эскертет. Ички иштер министрлиги жарандык социалдык тармактар жана интернет аркылуу кылмыш жасагандыгы жөнүндө жалган маалыматтарды таратпоого чакырат. Ушундай фактылар боюнча ички иштер органдарына 102 кызмат аркылуу маалымдап коюу керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамын билбегендик жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотпойт. Булак параметр. 10 жаштагы бала каттуу мас абалында ооруканага түштү. Саратовдо 10 жашар бала каттуу мас абалында ооруканага жаткырылды. Аны темир жолдо жаткан жеринен жолду өтүп бара жаткандар көрүп калган. Жолоочулар баланы ордуна тургузуп, өздөрүнүн унаасына салып, медицина кызматын жардамга чакырышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча 2009-жылы туулган бала каттуу мас болуп калган. Ал эми 10 жаштагы баланын апасынын айтымында саат 15:00 чамасында уулу мыс себип келем деп суранып кеткен. Саат 20:00 ага ооруканадан чалып, баласы мас абалда жатканын кабарлаган. Ал эми Саламаттыкты сактоо министрлигинин аймактык өкүлү баланын белгисиз затка ууланганын билдирди. Булак элдик медиа. Бишкектеги Чыңгыз Айтматов Кең көчөсү менен Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги ынтымак паркында жылкылар оттоп жүрөт. Жеринен тартылган сүрөттө окурман элдик медиага кызматтар каякты карап жатат дейт. Жылкылардын үйүрү паркты аралап кирип кеткенди ирдейин десең, жанында малчы жүргөнүн сүрөттөн көрүүгө болот. Ал эми шаардык мэрия малдын ээсине эскертүү берилип, парктан чыгарылганын маалымдады. Эске салсак, 30 августта Борбор калаада жаңы ынтымак паркын президент Сооронбай Жээнбеков өзү барып салтанаттуу азем менен ачкан. Булак чындык KG. Ушул апта өлкө боюнча вирус жуктуруп алган адамдардын саны 473 адамга жетти. Ал эми коронавирус алгач пайда болгон Хубей провинциясында алардан тышкары 444 киши ооруп жатат. Кытайда 17 киши коронавирустан көз жумганын РИА Новости жазды. Ушул тапта ал 25 провинцияга жана ири шаарларга жетти. Өлкө боюнча жуктуруп алган адамдардын саны 473 адамга жетти. Ал эми вирус алгач пайда болгон Хубей провинциясында 444 киши каза болду. Бүгүн Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму кырдаалга баа берүү үчүн өзгөчө кырдаалдар боюнча комитет чогултуп жатат. Адистер башка өлкөлөргө кандай аракеттерди көрүү керектиги боюнча кеңеш бермекчи. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрү аба майданындагы текшерүүнү күчөтүштү. 22 январь күнү Бишкекте Манас эл аралык аэропортунда Үрүмчүдөн келген жүргүнчүлөрдү коронавируска текшериле баштады.
Эскерте кетсек, декабрдын аягында Ухан шаарынын Хубей провинциясында белгисиз өпкө оорусунун жайылганы байкалган. Адистер дартты козгоочу коронавирустун 219 Ньюков деп аталган жаңы тиби экендигин болжолдошкон. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Алгач ирет 1965-жылы пайда болгону байкалган. Адамдардын үй жаныбарларынын куш, чочко, ири мүйүздүү малдын саламаттыгынан жабыркатат. Оорудан дем алуу органдары, ичеги карын, нерв системасы зыян тартат. Булак чындык кежи. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров Кыргызстандагы реалдуу жашоого нааразы болуп жаткандарды бир жумага Памирге жөнөтсө, көз карашы, акыл эси өзгөрөт деген пикирин парламенттин жалпы жыйынында айтты. Эл өкүлү Памир кыргыздары тууралуу маселени көтөрүп, ал жактагы боордошторго жардам берүү боюнча өкмөт алгылыктуу иштерди жасап жатканын белгиледи. Андан сырткары Кыргыз мамлекети кыргыз элине оор учурда кол сунуп жардам бере ала турганын көрсөткөнүн айтып, ал жактагы жашоонун оордугу, кыйындыгы жалпыга маалымдоо каражаттарында жана тарыхчылардын баяндамасында көрүнүп турарын белгиледи. Бакиров турмушка нааразы болгондорду ошол жака жөнөтсө, алар жашоонун оордугун жон териси менен сезсе, көз карашы өзгөрмөк деген пикирде. Кыргызстанда бүгүн реалдуу турмушка нааразы болгондор болсо, ошол жака бир жума жолдомо алып жөнөтүш керек. Кандай оор турмушту баштан кечирип жатканын көзү менен көрүп, жон териси менен сезип келсе, турмушка жана башкага көз карашы өзгөрөт, деди ал. Депутат андан сырткары Кыргызстанга көчүрүлүп келген памирлик кыргыздарды социалдык абалына көңүл буруп, өкмөт турак жай менен камсыздоо программасын иштеп жатканын колдоого алды. Аны менен катар Памир кыргыздары малжандуу болоорун айтып, мал алуу үчүн насыя берүү жагын ойлонуу керектигин кошумчалады. Булак Барометр кежи. Депутат мас судьянын арызын анын кесиптеши караганы жатыптыр. Карга карганын көзүн чукумак беле. Жакында мас абалында жол кырсыгын жасаган Жалал Абад шаардык сотунун судьясына жол коопсуздугу кызматы тарабынан протокол толтурулган. Судья сотко протоколду жокко чыгаруу өтүнүчү менен кайрылыптыр. Эми ошол мас судьянын арызын анын кесиптеши караганы жатыптыр. Карга карганын көзүн чукумак беле. Ишти андан алып, калыс чечүүнү, калыс жолдорун караштыруу зарыл. Бул тууралуу депутат Зиядин Жамалидинов жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал эми жол коопсуздугу кызматынын кызматкерлери ишти башка сотко берүү өтүнүчү менен кайрылган, бирок ал четке кагылып калды. Эгер сот протоколду жокко чыгарып салса, анда мындан ары жол коопсуздугун одоно бузгон судьялар менен аткаминерлерге протоколдор толтурулбай калат. Менимче, бул маселе боюнча судьялар кеңешинин тартип комиссиясы менен жогорку соттун төрайымы тийиштүү чараларды көрүшү керек, деп кошумчалады депутат. Булак Элдик медиа. Кыргызстандыктарга виза берүүдөгү чектөө. Тышкы иштер министри АКШ элчисин чакырды. Кыргызстандын жарандарына виза берүүдөгү чектөө АКШнын укук коргоо органдары киргизген. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков билдирди. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары АКШ Африкадагы жана Орто Азиядагы бир катар мамлекеттердин жарандарына виза берүүдө чектөө киргизилиши ыктымалдыгын жазып чыгышкан. Алардын катарында Кыргызстандагы бар болчу. Айдарбековдун айтымында 22 январда Тышкы иштер министрлигине АКШнын элчиси Дональд Лу чакырылып, чектөө киргизүү боюнча маселе тууралуу сүйлөшүлгөн. Өз кезинде министр элчи чектөө киргизүү боюнча маалыматты тастыктабаганын, учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтканын билдирди. Виза маселесин жогорку кеңештин жалпы жыйынында депутат Табалды Тилаев да көтөрүп, мындай кадам Кыргызстандын эл аралык аброюна шек келтире турганын айткан. Булак Барометр. Журналист вице-премьер Разаковду 5 миллион сомго сотко берди. Журналист Канышай Мамыркулова вице-премьер-министр Жеңиш Разаковду сотко берди. 23 январда доо менен Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кайрылганын, адамдык кадыр баркына жана жарандык ар-намысына шек келтиргени үчүн Разаковду 5 миллион сом айыппул төлөтүүнү талап кылып жатканын Азаттыкка айтып берди. Эгер ошол каражат өндүрүлсө, биз Баткен элинин социалдык алабалын чыңдоого жумшап берет элек. Бул жөн гана жарандык позиция. Болбосо Разаковдун акчасына ким байыйт? Разаков 21 январда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, 15 январда Бишкектеги митинг акча менен уюштурулганын деп эсептеrin айткан.
Менин жеке оюмда алар акча менен чыгарылган адамдар. Эгер кимдин адамы көп десеңер, мен да адамдарымды чыгарып көрөйүн. Баткенди көтөрөйүн. Анда биз элди көтөрүп эле жүрө берели. Мен мамлекеттик кызматкермин. Мага андай болбойт. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ээн баштык беренелери боюнча шектүү катары 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды 1 айга камакка алды. 15 январда Жогорку кеңештин алдында Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча маселени чечүү, Көкташта кармалгандарды бошотуу тууралуу талап менен нааразычылык акциясы өткөн. Чек ара коомдук бирикмесинин мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандар бийликке 6 талап коюп жатышканын, арасында Разаковду кызматтан алуу жөнүндө талап да бар экенин айткан. Канышай Мамаркулова МК ТВ каналын жетектейт. Ал митингдин катышуучуларынын бири болгон. Журналист менен чогуу бүгүн сотко митингдин дагы бир катышуучусу жарандык активист Самат Алиев да кайрылганы маалым болду. Ал да 5 миллион сомдук доо койду. Булак Азаттык KG. Бортко коюлган акчалар! Чоң утуштар!